Tanıştırıp koysanlar bence. Мен ушул Куурчук атамдын чөбөрөсү болом. Куурчуктун баласы Мукамбеттин баласы Ашымдын баласы Ашымдан биз тарайбыз. Токтойбек деген атым Токтойбек. Өзүм ушул айылда турам, ушул атабыздын эмесинде айылында. Куурчук атабыз жөнүндө айта келсек көп, айта келсек түгөнбөйт да. Куурчук атабыз караңгыда көз тапкан чулпанда сөз тапкан чечен, манасчы, балбан, төрт тарап туруп келген 21 акыркы жылдын олиялары болгондо бул атабыз. Бул атабыздын айткан сөзү бар, мен өлсөм дагы мени сөзүм өлбөйт деген атам Куурчук атабыз айтып кеткен экен. Анысы кандай мына баягы атамдын жакшы учкун сөздөрү бар. Асманда жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деп жакшы айтып кеткен сөздөрү бар атабыздын. Анан эми мына жакшынакай атабыздын айылына ушуна айкелде орнолуп бүгүн жакшы саамайда жакшы маанай болуп атат. Мына Куйручуктун балдары жөнүндө айтсаңыз, өзүңүздүн чоң аталарыңыз. Аларда да бул Куйручук Олиянын мындай кичине аккан арыктан суу агат деген сөз бар да кыргызча. Касиет жук калгандыр дегендей. Эми атабыздын эмес жөнүндө айта кетсек, бул Куурчук атабыз ушу биздин чоң атабызга Мукамбет баласынын үчөмөсүн көрсөткөн экен. Ошондо биринчисинде айткан экен, балам бүгүн биз аттанабыз, сен эч нерседен чочубагын деп. Анан ошондо айткан экен, баягы атам менен кел атабыз дейт, килассак эле дейт, анда чокой менен арты жыртык эле дейт. Анан бутумдун учунда бир нерсе жулуу бирдеме тийгендей болуп аткандан карай калсам дейт, ошондо көк жалгачкы баягы чокойдун бутуна мынтип мурдун тийгиз келаткан экен дейт да. Ошондо ата кашкыр деп чочуп кеткен экен да чоң атабыз. Ошондо алда балам бекер кыласың, мен айтпадым белем, чочуба дебедим беле деген экен. Эмкисин анан эми балам дагы бир күнү эме кылабыз деп анан бир күнү айткан экен, балам эгер мен намаз окуп атканда үстүмө кирбе дечкен. Эгерде үстүмө кирип калсаң уктабаганга аракет кыл дечкен да. Анан бир күнү кетип ойноп отуруп баягы эмеге бочеге кирсек дейт, атам намаз окуп аткан экен, Куурчук атабыз. Анан ошонун жанында эле чоң селде чоң сакабыч жерден келген жаш бала чоң намаз окуп атып, атамдын айтканы боюнча эле баягы кереге жөлөнүп туруп калдым дейт, арба салбай. Ошондо туруп калсам эле эмне болгонун билбейм дейт, уктап кеттим дейт. Ошондо баягы атам намазын бүткөнбү дейт, туруп тур, ал балам ай тур, эми сен болсо сен балаңдын баласын өтө берем. Сен айтпадым эле, сен да жаңгысың, эми эме кылбайын, балаңдын баласын өтөт буюрса деп кеткен экен да. Анан эми айта келсек, тиги ошол Куйручуктун баласы Мукат дедиңиз. Ал эми жөнөкөй эле адам болду да, эл ичинде карапайым. Мукаттын баласы ким дедиңиз? Ашым. Ал киши кайсы жылдары жашаган? Ал киши атамдын 34-жылы эме төрөлгөн, ал киши 2000-жылы кайтыш болуп калды. Ал атабыз менин атам, өзүм атам. Эмне менен алек болуп, кандай иш болду? Ал киши эң биринчи өзү бул жаңы неме кылганда филармонияда эме болгон экен, тапшырган экен, Асанкул Сарсеновдор менен чогуу эме кылган экен, иштеген экен. Мамеда филармония. Канча убакыт иштеген? Эми бир айтымына караганда бир 2 жыл 3 жылда иштесе керек, анан ошо Мукат атам эми жаңгыс баласы болсо кайра болбой эле атасы айрылып кетип калыптыр да. Айылдан келип, айылдан анан кайра бияка келип, бияктан ошо өзүнүн эмеси менен шопур болуп жүргөн ошо кесиби менен кайтыш болду ал киши атабыз. Анан биз өзүбүз болсо ошо атабыздан сиз айткандай аккан суудан эме калат дегендей, аккан арыктан суу агат дегендей, атабыздын эмеси бар десе мен жаңылышпайм. Мисалы себеп дегенде өзүбүз кээде мен өзүмдүн алдымда мындай боло турган нерсе мага аян берилет да. Мен көрөм бир нерсени. Бул жанагы 2002-жылы каза болгон бул чоң атаңыз ташы. Мен атам. Атаңыз. Өзүм атам. Ал Мукаттын баласы. Мукаттын баласы. Ал атам болуп атат. Сиз өзүңүз эмне менен алек болуп атасыз? Мен өзүм азыр негизи эмем боюнча, спесим боюнча мен деле ушул эмеде техникумда, Токмоктогу техникумда фольклор жагын бүткөм. Өзүм колумуз чопочор, эме жагын ойнойбуз. Азыр ошо атабыздын кичине болсо дагы эмелерин айта коюп, ырзай коюп ушинтип жүрөбүз кичине болсо дагы азырчы. Азыркы учурда мурун ушул өзүбүздүн клубубуз, атабыздын клубунда ушу зап клуб болуп иштеп атканбыз. Анан эми эмебизге байланыштуу ушу азыр Россия турмуш шартка байланыштуу Россия жергесинде азыр эме жүрөбүз да. Бул ошо Куйручук Олия атанын атынан фондду жетектейт турбайсыздар. Качан түзүлгөн, эмне иш алып барасыңар? 2016-жылы ушул мен айтып атпайм, жана сиздерге айтып атпаймынбы? Мен мындан 2006-жылы Россияга барган кезде мен жанагы Россиянын ошо клубундук код, ошонун бурчунда китепкана бар. Ошол жакта мен «Смех Куйручука» деген китепти таап алып атпаймынбы? Ошол китеп ошол жакта. Анан мен могу китепти бериңиз десем, эмне кыласың дейт,
Анан мен бул менин чоң правда дедушкам десем, ал таң калат, бул сенин правда чүкүн биякта эмне кылып жүрөт деп баягы орус аял экөөбүз эме болдук да. Анан эми ошондой мага да ушундай неме келди, бир ушундай керек болсо ушул ушакта жүргөндөн биз эмне биякта жүрөбүз деген ой менен ушундай жүрдүк. Анан келип жанагындай кичине болсо дагы ушу Өзчү атабыздын музейин оңдоп түштү. Кичине болсо да коомдук деп ушу атабыздын күмбөздөрүнө кичине болсо дагы неме кылсакпы дегендей фонд ачканбыз. 2016-тан бери мына Кудай болсо жылына бизге аябагандай спонсорлук кылып. Эми куйручуктун жалпы урпактары деп. Жалпы урпактар ушул жерде айылда полный эме кылып беришет, колдоп беришет ушул жерден. Анан бияктан эми жөөгүлүк, күрөш, волейбол ушундай 1-майда атабыздын эмесин эскерүү кылып иш-чара өткөрөбүз. Эмнедечи 1-май сайын, жыл сайын. Эми Кудай буйрса быйыл дагы өттү ошондо быйыл мен келе албай калдым. Быйыл эми 155 жылдыгы да. Кудай 155 жылдыгы. Анан ушу куйручук атам ушу Мукаттан башка балдардын эми жалпы Мукаттан башка 2 баласы болгон. Бирөө Аким деген, Жусуп деген. Ошо Аким атабыздан дагы Аким атабыз менен Жусуп атабыз согушка кетип келбей калганда. Өкөтөң урпак бар беле жок? Өкөнөн тең балдар жок калган, балдар болгон эмес да. Аким атабыз өзү билимдүү эме болгон экен, мугалим киши болгон экен. Жанагы Куйручук атама барып алып, жанагы Жинди Кашка деген атын сураганда айтып атпайбы? Балам, атымдын атына курсагын ачырбайм. Ооба ата, ачырбайм деп Сары Камышка барганда келгенден кийин айтып атпайбы атама? Балам, тиги атым айтып атпайбы? Ким деген бир байдын атын айтып, ошонукунан бир 2 боо камыш эле салды деп атпайбы деген. Ошондо Аким атам атасында күлүп коет экен да ата. Аны каяктан билдиңиз депчи. Анда балам деп анан ошондо кетип калат атпайбы? Демек баягы согушка барып кайтпай калса анан жаш эле урпак калбаптыр да алар. 2 атабыздан неме калбай калган да. Демек баягы Мукаттын линиясы менен эле азыр урпактары. Ооба, азыр ошо Мукат атабыздан Ашым деген бала ал атабыздагы. Канча баласы болгон Мукаттын? Мукаттын бир эле баласы болгон, Ашым эле. Бир эле баласы. Анан ошо Ашымдан биз 11 бир турганбыз, эми 11 биртаныбыздын 4-өө качып алып кетти, калгандар. Эми небере чөбөрө көбөйүп атат да. Эми Үрөм бутак. чөбөрөлөрү жакшы эле дейм. Ары кетти. 2-ден 3-төн балдар